Урматтуу мекендештерим, сөзүмдү расмий тилде эмес, жөнөкөй, орток, жалпак, жүрөктөн чыккан сөз, жүрөктөн орун алат деп кыргызда бекеринен айтпайт. Ошондуктан мен сиздерге чын жүрөктөн кайрылууну туура көрүп атам. Мына шайлоо өнөктүгү башталды. Алгач сөзүмдү Кыргызстандын булуң бурчунан, дүйнөнүн чар тарабынан байланышка чыгып, эмне жардам беребиз, кандай колдоо көрсөтөбүз деген ар бир тарапташыма терең ыраазычылыгымды жолдогум келет. Ошол эле кезде шайлоо процесси көп убакытты талап кылгандыктан дайыма чалууңуздарга, кайрылууңуздарга, жазган катыңыздарга өз кезинде жооп бере албай атам. Ушул убакытта туура түшүнүп турасыздар деген ойдомун. Азыркы парламенттик шайлоодо акча менен акылдын таймаш болуп аткандыгын мен айтпасам да баамдап турасыздар. Урматтуу мекендештер, биз миңдеген үгүтчүлөрдү жалдоого учурда каражатыбыз жок. Бирок биздин эң чоң байлыгыбыз, эң чоң ресурсубуз бул сиздерсиздер. Бизге кантип жардам берем деп ойлонуп жаткан болсоңуздар, анын жолу жөп жөнөкөй. Бишкек шаарындагы Сверлов районунда жашаган агайыны, тууган уруктар болсо, биздин катарда болууга чакырыңыздар. Бул өзгөчө Сверлов районунун жашоочулары үчүн чечүүчү тест. Эгерде шайлоо бюллетенинен туура жоопту белгилесеңиздер, анда биз жеңишке жетебиз. Биздин кемеңгер даанышман элибиз ак менен караны, чындык менен жалганды бат эле айырмалап электен өткөрүп аларына шегибиз жок. Келиңиздер, ар кандай гипотезаларга, куру-убадаларга ишенбестен, чындыкка, адилеттүүлүккө, реалдуулукка кадам таштайлы. Элге кызмат кылууда, жоопкерчиликте ар дайым биринчи бололу. Биздин шайлоо бюллетениндеги номерибиз 1. Биз менен келечекке бирге кадам таштаңыз.